Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаровдун Кытайга жасаган мамлекеттик иш сапары аяктап Бишкекке келди. Президент Садыр Жапаровдун 17-20 майда Кытайга болгон мамлекеттик иш сапары аяктаганы мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. 18 майда Жапаров Сиан шаарында Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен жолукту. Анда өлкө лидерлери эки жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин, жогорку деңгээлдеги макулдашуулардын жана ар кыл чөйрөдөгү долбоорлордун ишке ашырылышын талкуулашты. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбооруна өзгөчө көңүл бурулуп, жана аны ишке ашыруунун маанилүүлүгү белгиленди. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Садыр Жапаров жана Си Цзиньпин Кыргызстан менен Кытайдын жаңы доордо баарын камтыган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү түзүү жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюшту. Мындан тышкары мамлекеттик сапардын алкагында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Жогорку деңгээлдеги жолугушуулардан жана документтерге кол коюу аземинен кийин Жапаров Кытайдын бизнес коомчулугу менен жолугушуп, аларды Кыргызстанда приоритеттүү долбоорлорду ишке ашырууга катышууга чакырган. Ошол күнү кечинде мамлекеттик башчыны биринчи айым Айгүл Жапарова менен чогуу Кытай лидери Си Цзиньпиндин Борбор Азия лидерлеринин мамлекеттик сапарына арналган өлкө башчылары менен учурашуу аземине катышты. Мамлекеттик сапардан кийин 19 майда Жапаров Борбор Азия Кытай саммитинин ишине катышты. Анын жыйынтыгында Сиан декларациясы жана бир катар көп тараптуу документтер кабыл алынды. Андан соң Пекин шаарында Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян жана Кытай элдик саясий консультациялык кеңешинин бүткүл Кытай комитетинин төрагасы Ван Хунин менен жолукту. Мамлекеттик сапардын акыркы күнүндө 20 майда Шаньдун провинциясынын Сизян шаарында Жапаров буга чейин Бишкек шаарынын керектөөлөрү үчүн сатылып алынган газ менен жүрүүчү 120 автобустун партиясы чыккан Жоңтоң Бас Холдинг автобус заводунун иши менен таанышты. Алар борбордун жолдорунда сыноодон ийгиликтүү өтүп, буга байланыштуу аталган маркадагы автобустардан миңди бюджеттик каражатка сатып алуу чечими кабыл алынган. Алар Бишкек шаарына жеткирилет. Андан кийин Жапаров Шаньдун провинциясынын парткомунун катчысы Лин У менен жолугуп, регион аралык кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча пикир алышты. 20 майдын кечинде Кытайга болгон биринчи мамлекеттик сапарын аяктап, президент Бишкек шаарына келген. Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыман кайрылгандарга арзандатуу бар. Кыргызстанда 3,3 миллион аял жашайт. Энелер күнүнө карата статистика. Статистика боюнча улуттук комитети өлкөдөгү энелер күнүнө карата республикадагы аял заты тууралуу кызыктуу маалыматтарды берди. Өлкөдө 3 миллион 357 миң аял 2023 жылдын 1-январына карата бар. Алар калктын жалпы санын жарымынан көбүрөөгүн, тагырыгы 50,6% түзөт. Шаар жерлеринде 1 миллион 282 миң аял 36%, айыл жерлеринде 2 миллион 271 миң аял дээрлик 64% жашайт. 2022 жылы республикада 15-55 жаштагы 150 миңден ашуун аял эне макамына ээ болгон. Кыргызстанда тум баласын төрөгөн энелердин орточо курагы 23 жаштын тегерегинде. 2000 жылдан бери Кыргызстанда төрөттүн өсүшү байкалган. 15-49 жаштагы бир аялга орто эсеп менен 3 бала туура келет. Бул биздин өлкөдө калктын кеңири көбөйүшүн камсыз кылуу үчүн жетиштүү көрсөткүч. Эске салсак, май айынын 3-жекшембисинде өлкө аймагында энелер күнү белгиленет. Кыргызстанда аталган дата президенттин жарлыгы менен 2012 жылдан бери белгиленүүдө. Быйыл бул майрам 21 майга туш келди. Жогорку Кеңештин элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев Ысык Көл облусунун Ак Суу районуна караштуу Арып Сыдыкбеков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 11-классынын окуучулары менен кесипке багыт берүү максатында парламент имаратында жолугушту.
Жолугушуунун алкагында депутат окуучуларга акыл насаатын айтып, келечектеги кесипти тандоо бул ар бир адамдын жашоосундагы олуттуу жана жооптуу кадам экенин белгилеген. Андыктан ар бир окуучу жакшылап ойлонуп, туура тандоо жасоо керек, деди депутат. Муну менен катар алдыдагы сынактардан жана жалпы республикалык тестирлөөдөн ийгиликтүү өтүүсүнө тилектештигин билдирип, көздөгөн жогорку окуу жайларыңарга тапшырып, мыкты адис болуп чыккыла деген каалоосун айтты эле Акылбек Түмөнбаев. Баткен менен Разаковго билеттер эмнеге кымбаттап кетти? Тезжет авиакомпаниясы Баткен менен Разаковдун каттамына чыгымдар көп болгондуктан билеттер кымбаттап кеткендигин түшүндүрдү. Бул туурасында монополияны жөнгө салуу боюнча кызматтан билдиришти. 15 майда Бишкек Баткен жана Бишкек Разаков багытындагы билеттер кымбаттап кеткендиги мамлекеттик органдар менен 3 авиакомпаниянын өкүлдөрү маңдай теске отуруп талкуулашкан. Жарадык авиация менен компания өкүлдөрү Бишкек-Ош жана Бишкек-Жалал-Абад каттамынын баасы мурдагыдай эле калаарын айтышты. Бишкек Баткен жана Бишкек Разаков багытындагы каттамды Тезжет авиакомпаниясы ишке ашырат. Алар баанын көтөрүлүшүнүн себебин түшүндүрүп беришти. Бул каттамга чыгым көп кетип, өзүн жаппай жаткандыктан бааны көтөрүүгө туура келген деп айтылат маалыматта. Авиакомпания каттамынын баасы Баткенге бүгүн 4900дөн 6000 сомго чейин, мурда 4250 сом болгон, жана Разаковго 5500 сомдон 6000 сомго чейин, мурда 4500 сом болгон экенин билдиришти. Бишкекте вахабистер баш көтөрүп Абдушукур Ажыны мешитинен бунт чыктыбы? Мындан бир нече жыл мурда Кыргызстанда салафиттик, вахабиттик жааматтар баш көтөрүшкөн. Президент Атамбаевдин тапшырмасы менен алардын жашуун сабак өткөн жайлары аныкталып, лидерлеринин колу тушалган. Түздөн-түз Сауд Арабиянын калкалоосу менен лидерлеринин бири делген Шамсуддин Абдыкалык уулу чет өлкөгө чыгып кеткен. Андан 2 жыл өтпөй интернет аркылуу активдүүлүгүн күчөткөн салафиттик, вахабиттик агымдын сагындылары мамлекеттик түзүлүшкө коркунуч туудура баштаганы байкалууда. Ал эмес биздин өлкөдөгү ханафи мазхабаны чанып, кыргыз жери моминтип чүү дегендер эле мечиттерде чуу чыгарып баштады. Кыргызстандагы белгилүү диний аалым Абдушукур Ажы Нарматов имамдык кылган 7 апрель шейиттер мечитинде намаз окуган салафиттик агымдагы жаштар менен мешит имамынын орун басары менен жаңжал чыккан деп жазган Аргумент Кейжи сайты. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колубуту жылыбай, үшүп, ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колубутуңуз жылыбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктап атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан, жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Эненин жүрөгүндө тынчтык, өлкөнүн тынчтыгы. Эненин жүрөгүндө тынчтык, өлкөнүн тынчтыгы. Жапаров энелер күнү менен куттуктады. Ар бир мамлекеттин гумандуулугу аялга болгон мамилеси менен баамдалат. Бул тууралуу Садыр Жапаров энелер күнү менен куттуктоосунда айтты. Биз коомубуздун өнүкүшүнө, өлкөнүн өркүндөө өсүшүнө зор салым кошуп келе жаткан апаларга, жалпы эле аял затына кам көрүүнү эртеңки келечегибизди аныктай турган негизги милдет деп билебиз. Мамлекетибиздин социалдык саясатынын эң маанилүү артыкчылыктуу багыты деп карайбыз, деди Жапаров. Ошондой эле президент аял затынын коомдогу ролуна токтолду. Теңиңди сактайм десең уул тарбияла, улутту сактайм десең кыз тарбияла деген акыл кепти туу тутуп, мамлекетибизге, эл жерибизге акылын азык, кароосун казык кылып кызмат кылган уул кыздарды жарык дүйнөгө алып келип, урпак улап улут сактап келе жатасыздар. Адамзаттын башына келген бакытында, мүшкүлдүктө көтөрө билген чексиз менен мээримиңиздерди эч бир жан тана албас, деди президент. УКМК мамлекеттик ишкананын директорун 1 миллион сом пара алып жатканда кармады. Мамлекеттик ишкананын директору инвесторлордон 1 миллион сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу 19 майда Клоопко УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда кармалган жетекчи генди иштетүүгө лицензиясынан ажыратабыз деп коркутуп, жаңыдан түзүлгөн компаниянын 20% акциясын талап кылган.
Аталган баш директор башка адамдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, муңай өндүрүүчү компаниянын 20% үлүшүн пара катары алып, аффилирленген номинациялардын үлүшүн каттап, андан кийин 2.500.000 сом өлчөмүндө акча каражатында талап кылган деп айтылат маалыматта. Бул кылмышка тиешеси бар экинчи адам да пара менен кармалган. Экөө тең УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы тапта тергөө иштери жүрүп жатат. Буга чейин 22 апрелде Чүй облусунун Москва районундагы салык кызматынын 2 инспектору пара алып жатканда кармалган. Алар салыктык текшерүүнүн жыйынтыгын бурмалоо, иш жүзүндөгү кирешесин жашыруу жана кийин мамлекеттик каттоо кызматына кыймылсыз мүлк салыгы боюнча карызы жок экени жөнүндө маалымат берүү үчүн аялдан 100.000 сом талап кылып кармалышкан. $40.000 унаамды алдатып ийдим деген Гүлжайна Атаканова Садыр Жапаровго кайрылды. Президенттин атын жамгандардын айынан $40.000 унаамды алдырып койдум дейт көзүнө жаш алган куудулайым Гүлжайна Атаканова. Менин Lexus 570 үлгүсүндөгү унаамды тааныш кыз 1 айга күрөөгө коюп берип туруңуз, күрөөгө алуучуларды өзүм табам, 1 айдан кийин чыгарып берем деген. Башында койгум келген эмес, эгер ошол кыздын көйгөйү ушул унаа менен чечилип кетсе берейин деп бергем. Унааны $10.000 күрөөгө койгом, Даният, Тимур деген балдарга бергем. 1 айдан кийин кыз кырсыктап калып чыгара албай калган. Ал унаанын баасы $40.000 дейт ал. Ал убакыттан пайдаланып президент Садыр Жапаровго кайрылды. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, сизден суранам. Мен ушинтип алданып калдым. Кичинекей балам менен мен ошол нерсенин түйүнө жете албай жатам. Мен акыйкат издеп какпаган эшигим калган жок. Мен ал унааны алганда дагы бирөөдөн карыз алгам. Ал киши мени сотко берди. Оор абалда турам, мен суранып кетем, ишенчектигимден алданып калдым. Кайрылуум жетип калган болсо, көз салып коюңузчу. Бирөөсү унаамды, бирөөсү акчамды алып ушундай абалга ташташты, деди куудул Гүлжайна Атаканова.